мекендештер, чоң рахмат. Буга чейинки берген жардамыңарга капельница алдым. Бир жолу лечение алып, кичине өзүмө келип атам. Кайдыгер карабаганда чоң рахмат. Азыр дагы кичине бир аз лечение алып, бир аз иштесем деп ойлоп атам. Эгерде күчүм келсе, иштеп жолума акча кылып анан кетсемби деген. Кызымды дагы оорума байланыштуу школдон чыгарып алдым. Азырынча окубай эле онлайн окуп атат. Анча мынча мага жардам болуп, мага жардам кылып үйдө болуп атат. Убагында дарымды ичип, анан эми бир капельница алсам, бир аз иштеп кетейин деген. Ошондуктан кайрылып атам, кымбаттуу туугандар, жердештер, мекендештер, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Чоң рахмат баарыңыздарга. Чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу инсандар, ушул эжебизге жардам берип койсоңуздар. Биринчи лечениясы бүттү, дагы лечение алыш керек болуп атат. Мындай кичинекей кызы бар экен. Кичине тамак ашына, квартплатына акча керек болуп атат. Лечениясына дагы акча керек болуп атат. Ошого сиздерге биз атайын ушул эжеге келип ал акыбалын сурап, анан сиздерге биз дагы кошо кайрылып отурабыз. Мына өзүбүз көзүбүз менен көрүп кичинеден жардам берип койсок туугандар. Урматтуу туугандар, мына Райханга бүгүн келдик. Ал акыбалын сураганы келдик. Биринчи курс лечениясы аяктады. Кудайга шүгүр, бир аз жакшы болуп калыптыр, бирок баары слабость бар экен. Мындай калчылдап бир аз эметип турат. Ошол деле азыркы дальше иштеп кеткенге да жарабайт. Мына кызын да школдон чыгарып алыптыр. Анан эми азыр бир аз кайрымдуу болуп, кайдыгер карабай бир аздан болсо да көңүлүңүздөрдөн чыккан жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Мына биз бүгүн келип продуктысын бир аз алып келип бердик. Эми калгандарын бая күнү дагы биздин группага которгонбуз мекенчилдер. Мына эми дагы мына бүгүн атайын өз көзүбүз менен көрөлү деп келдик. Продукт алып келип бердик. Эми капельницасына 3 капельницасы калыптыр. Ар бир капельницасы 2000ден экен. Ошо үчөөнү алсаң анан курс леченияң бүтөт деп врач айтып атыптыр. Ошон үчүн бул инсаныбызга жардам берип мекендешибиз да эми анан жардам берип кичине